Саламатсыздарбы, мекендештер. Мен мына бүгүн ушул 5 май Конституция баш мыйзам күнүбүз менен сиздердин баарыңыздарды куттагам келип жатат. Майрамыңыздар менен биздин баш мыйзам бар, демек биздин эгемендүү мамлекетибиз бар. Ушул эгемендүү мамлекетибизди биз кандай сактап калабыз? Дагы биз мамлекетибиздин ушул кадыр баркын кандай өркүндөтөбүз жана өнүктүрөбүз? Мына ушул жөнүндө мен сиздерге кайрылгым келип турат, жана ошондой эле сиздер менен ой бөлүшкүм келип турат. Негизи мамлекетти сүйүү бул ар бир кыргызстандын көкүрөк жүрөгүндө болуш керек. Манас эпосунда белгилеп кеткендей, Манас, Семетей, Сейтек 3 илдигинде мамлекетти сүйүү, эл жерди сүйүү, элин сүйүү мынакей ушул 3 урпакка берилип кеткендей. Чындыгында эле биз ушул 3 урпакты көрөт экенбиз. Ата, бала, небере. Биз жашап көргөндөгүбүз ошол экен. А чөбөрөгө Кудай буйрса жеткендер бар экен, жетпегендер бар экен. Анан ошондой эле бүгүнкү күндө мен бир көйгөйлүү маселени айткым келип турат. Бүгүнкү күндө биз мамлекеттик идеологиясы жок мамлекетте жашап жатабыз. Идеология деген сөз бул мамлекет үчүн идея, жана ошондой эле мамлекет үчүн жашоо жөнүндө логика болуп эсептелинет. Сөз төркүнүнө келгенде. А бүгүнкү күндө мамлекеттик идеологияны бирден бир эмне түшөт? Ал биздин мамлекеттик тилибиз түшөт. Ошондой эле мамлекет жөнүндө ураандар, чакырыктар, мамлекетти сүйүү жөнүндө үндөлөр болуп туруш керек. Мен бүгүнкү күндө үндөлөрдү көрбөй жатам. Мамлекеттик тил боюнча биздин ушул мамлекеттик тил комиссиясы иштебей жатканда. Өзүңүздөр байкап көрүңүздөрчү, мына жакында биздин акындарыбыз Зайырбек менен Элмирбек кетти. Мен журналисттерден, өзүм кесиптештеримден угуп калдым. Элмирбекти ушул тил майрам болуп жатканда филармонияга киргизбей койду деп. Эми бул эмне деген шумдук? Бул тил комиссиясын иштебей жатканын ушундан эле билсек болот. Бүгүнкү күндө биздин кыргыз тилине, ошондой эле тилибизге чоң салым кошуп аткан бул биздин акындар, төкмө акындар. Эмне деген тилдерди айтып жатат. Ошондуктан биз мамлекеттик тилге көңүл бурушубуз керек. Мына мунун баары келип аткандын себеби бул ошол биздин мамлекеттик идеологиябыз болбой жатканы. Мамлекеттик идеологиябыздын болбой жатканы бүгүн карагылачы, баардыгы эле Америкада төрөлсөм дейт. Же болбосо биздин ошол элита сөрөйлөр. Ошондой эле биздин байлар, атка минерлер балдарынын баардыгын чет өлкөдө окутканга аракет кылат. Эмне десе, чет өлкөдө жакшы окутат деп. Ал эми биздин билим кайда? Анда. Биздин билимдүүлөр кайда жүрүшөт? Анда. Биздин билим берүү министри эмне кылып жатат? Мына ошондуктан бизде мамлекеттик идеологияны биз колго алышыбыз керек. Мамлекеттик идеология жок, биз эч жака мамлекетибизди барктай албайбыз, баалай албайбыз.